2023 жыл 21 июл Жалал Абад облысы Базарқорған жоон айылында Нұрбектің кезектегі аттарын сіздерге тарту қылып жатабыз. Кейінгі аттарын шығара баштадық. Жануар бұл дағы жөнөкөй аты емес екен. Азыр эми жайдақ бойынша келді. Сіздерге азыр минип тоқып жақшылап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Айт жануар. Нұрбек өзі айтмақчы аттардың зорлары келіп тұр чынында. Ошындай зор аттардан көріңіздер. Жаққан болса, Нұрбекке байланышып, өзіңіздер жақындан келіп көріңіздер. Тоқ үйлем, ә? Аттың немесін айтып қой, жашы бойынша. Ал менен көргөзбек. Аттың жашы. Мака. Азы сайылы екен. Азы сайылы екен, Ооба. Ішті да құда қаласа күзді азы сайса керек. Азыркы убакта 3 жашар бышты екен, Ооба. Ендігі жылы екасы болса керек. Биыл күзді жаңасы болса ям. Бой 170 плюс екен. Қанша дейсің? 170 плюс. 170 плюс, бойы. Өте сон. Жануардың мүчөзүлөрүн караңыздар. Сындары келишкен ат екен. Кабактуу аттардан екен. Балаларын көргөзгөн. Барада кандай болду экен бул? Кыргыз жылкы да экен. Таза эле кыргыз жылкы. Ачыдан чыккан экен. Ошол жеринен белги турбайбы анда, Бизге кунанында келген экен. Базаркоргондон алдым мен мында. Базаркоргондо Коткор деген айыл бар ошол. Жакшы. Өтө сон. Ден соолуктары бары мыкты аттардын бири экен. Бул да суу агайынан келген ат экен. Жануардын ойноктогондору өтө сон. Ток үйле. Кезектеги атыбызды дагы токуп минип алдык. Эми сиздерге бул аттан дагы толук маалыматын жеткирүүгө аракет кылалы. Жануар бундла өзүн алып жүргөндөр өтө сон экен. Сындары, жүрүш туруштары өтө жакшы. Улагы кандай болду экен эми бунун? Bundan aka uлагы куда каласа өтө жакшы экен. Жакшы, Ооба. Өтө жакшы. Эми булар aka өспүрүм да. Буну үйрөтүп алыш өзүнөн. Бирок aka топко киришине куда каласа 100% жок. Топко кирип улак ачканда катышы aka. Арак берактар. Маршал деп коем, Маршал. Маршал деген кайман аты мен бул, Маршалды өзүм койдум. Үстүлөр кандай мындай мингенде? Өтө ток aka. Узундуктарын карасаңыз. Така тургандары мингенге караганга бул деле ошо алген турат aka. Дагы жоош эмес. Мындай турган деле билинип турат да, корсат экени. Ушу бир айдан ашып калдым деле алганыма. Ошондон бери вообще минилбей ам жүргөнөн талынбай турган. Азыр кичине 2 саат сууга байладым, көп кыйнаштын кереги жок aka. Көрүнүп турат. Бирок ат куда каласа aka. Любой жерде өзүң көргөзөт. Аттын путтарын көргөзөм aka, казыктарын. Бою канча чыгып калат бул? Бою 170 плюс aka. 170 плюс, Өтө сон. Кuyактары бары таза. 170ке. 170ке өлчө ала берет. Ооба. Өтө сон. Бул aka түгү ошо ачын жылкысы Жалал Абадтын ачысын. Ошол жерден алган экен, мен алган эгеси ошентип айтты. Кулагында шаратылгени бармы? Ачыда да көрүп билип жүрөбүз, жакшы аттар чыгып жүрөт. Демек, мына ошол жакшы аттарга кирген аттардын бири. Мына ошол Маршал деген кайман аты менен сиздерге көрсөтүп жатабыз. Эми бунун баасы айтылабы? Жок, мунуку деле айтылбайт aka. Бунун деле баасы эл баалайт да. Ооба. Элге коет экен да Нурбек бүгүн аттарды мына. Өзүңүздөр баалайсыздар, кимге жаккан болсо өзүңүздөр келип көрөсүздөр. Жакканын сүйлөшүп, Нурбек менен келишип, баасын чечишип алсаңыздар да болот экен. Өтө тегиз жакшы аттар экен. Ат деген ушундай эле болуш керек. Эми мындан артык аттарды aka өз жакшы нерсени табыш өзү кыйын aka. Жануар, чат аяктарды караңыздар. Тизгин менен жүрөт го. Өтө сон. Атты көп кыйнабайлы. Ат өтө семиз, ошон үчүн aka неме кылсам да. Эгер
текшеребиз деген болсо ака 2-3 күн растап туруп апарып алып берем любой жерге ака. Biraz Куда каласа жооп. Biraz карап коюш керек да, даярдап. Кароосуга жакшы ака, кичине суут коюш керек. Бастырып дегенде, Минилбей айтсам ал, эгер токсоң да кытырсы келип жиндеди го. Минилбей турат да жаныбар. Эми аттын баштарын көргөнсүң ака, баштары, аттын баштарын көргөн адам болот. кагы бир өзгөчө ат экен го жаныбарды. Өспүрүм нерсе ака. Көз тийбесин жаныбарларга. Анан аягы эми өтө күлүк ака. Э, Мен алган арыгыраак эле чаап көрдүм, арыгыраак көрдүм да. Жаман күлүк жаныбар. Эми али туруп калган нерсе баары алгенте берет да. О, Ошон үчүн азыр күндөн көрсөз 40 градус болот. Мен бир күн интернетке чыгарам деп кыйнап койгон менен болбойт. о. Кийинки алармандарга жакшы ат кылып берем, жакшы өткөрүп берем деп жатат. Көрсүн ака. Жакшы. Боюна жагат ака. Эми кийинкилерге кезек беребиз, кийинкилерди көрөлү анда. Болду. Жакшы. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Кийинки аттарды сиздерге тартуу кылабыз. Азыр эми Нурбектин короосундагы байланып турган аттарды кезектен сиздерге көрсөтүп баштайбыз. Сиздерге кезектеги атты көрсөтүп жатабыз. Короосунда байланып турган аттардын бири бул. Бул атты айтып кетеличи. Жашы кандай болду экен бул? Бул аттын жашы 2 асы ака. Муну өткөндө Кыздыңкүрдө улакка чабылган 2 күндөн. Ошол эл билет муну. 2 күн катарынан чабылды. Катарынан Король деген ат ака. Король деген кайман аты менен экен мына. Убактырачка чапты. Нокенде Карабулактагы Жаншаканын көк атын баласы. Бул деле белгилүү аттардын уруктарынан, өзү деле белгилүү ат экен мына. Өзү деле кула калган. Жаныбар сындарды караңыздар. Сыны келишкен, бою башы бийик аттардан экен бул дагы. Бой канча чыгып калат экен бул? Бой 1.60 плюс ака. 1.60 плюс. Таза кыргыз жылкылары. Жалал Абад өрөөнүндө белгилүү аттардан деп айтып жатат. Карабулакта Жаншаканын көр атынын нак прямой өзүнүн баласы. Карабулакта Жаныш деген мырдан көк ат. Жаншака калбам ошонун көр атынын баласы. Тоор аттын баласы экен мына. Жаныбар. О, жаныбар. 2 асы 5 жаш аралыкты экен мына. Өтө сонун. Bunun baası aytılabı? Bunun baası aka $11.000. Dolarga 11.000 ha? Сүйлөшүүлөр болот. Аз маз. Жакшы. Айтылыш баасын уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бир аз сүйлөшүүлөр болот деп жатат. $11.000 коюлду. Андыктан сиздерге жаккан болсо, экрандан номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот албетте. Жакшы, кийинкисин көрөбүз анда. Нурбектин үйүнө келсең, мына ушундай кородогу аттарды көрүп өзүнчө бир рахат алатсың да. Бул кийинки Кашка жерде ат экен. Генерал. Генерал деген кайман ат бул. Генерал кайман ат болуптур булга. Бунун жашы кандай болду? Бунун жашы 4 асы ака. 4 асы. 7 жашар болуп калат, Бул да ошол тамай улактын аттары. Булам өткөндө 2 күн катар чабылган ака. Жайлоодо улакта чабылды бул. Улакта видеолору бар, немелери бар ака, полный. Бунку да бой 1.60 плюс. 1.60 плюс экен. Улактагы видеолору сиздер сурасаңыздар, WhatsApp аркылуу жиберет Нурбек. Көрсөңүздөр болот. Бул дагы сындары жакшы ат экен. Өтө курс ака, өтө күлүк. Курчтугу жакшы, Жараты ham сатсын зор ака. Бул аттардын үйүрлөрү кандай болду экен? Үйүрлөрдө деле жүрсө керек. 2 жыл жүргөн, Көк ат жүргөн эмес. Көк ат жүргөн эмес. Жүргөн. Ошол 2 жыл жүргөн деп жатат мына. Жакшы. Бир-эки басырып койбойлубу, Басыктарынан бир көрүп коелу. Ден соолуктары баары мыкты аттардан экен. Жаныбар. Демек сиздер Нурбектин үйүнө келип түрдүү аттардан көрүп, каалаган тандоодо болот экен. Ушул аттардан көрүп алсаңыздар болот. Болду да Нурбек, баарын көрсөттүк да. Болду ака, Куда каласың. Мына ушул аттардан тандап алсаңыздар болот экен. Өзү ушул жерде байланып, ушул жерде тапталып каралат экен.
Азыркы убакта жемделип турат бул дагы. Ооба. Эми булар ака улак караштардым да 2 күн катар чабылды. Тынбай. Факат менен ошо тынбады ака. Мурал менен король. Жайлоодо улактарга чабылган. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейджи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.